Богария көлүнүн жээги. Бул Кениянын уулуу көлдөрүнүн бири. Бирок фламинголордун дүйнөдөгү 6 түрүнүн бири ушул жерди байырлайт. Алардын мекени болгон бул көл азыр коркунучта. Акырындык менен бул жай жашоого жараксыз болуп баратат. Майкл Кимели канаттуулар боюнча адис жана бул бир чети адамдардын да күнөөсү дейт ал. Human encroachment, that is a factor. Адамдардын кийлигишүүсү бул бир фактор. Экинчиси уулуу заттар. Шаарлардан чыккан таштандылардан улам сууда зыяндуу уулуу заттар көп. Or urban areas. Башка айрым жаныбарлар аз сандагы топтордо тукумулап кете алса, фламинголор чакан топтордо жашай албайт. We used to have a lot of flamingos on the Январь-февраль айларында мында фламинголор көп болчу. Бирок азыр климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу баары өзгөрдү. Аба ырайы өзгөрдү. Андыктан баары өзгөрүп жатат. Фламинголордун жакшы көбөйүшү үчүн аларга суунун деңгээли менен туздуулугу өзгөрбөгөн шарттагы чөйрө болушу зарыл. Көлдөрдө кездешүүчү вулкандык минералдар көк жашыл балырлардын өсүшүнө шарт түзүп, ал балырлар фламинголор үчүн негизги азык болуп келген. Бирок климаттын өзгөрүшү жаан-чачындын көбөйүшүнө алып келип, суунун деңгээли жогорулаган. Натыйжада минералдар азайып, азыгы түгөнүп бараткандыктан алар жапырт көчүүгө аргасыз болушкан. Бул Богария көлү. Мында фламинголордун саны бир топ азайып кеткен. Алардын көбү тукум улоо үчүн Танзанияга учуп кетишкен. Чек арадан учуп өтүүгө болгону 45 мүнөт кетет. Алар июль-август айларында кайра Кенияга учуп келип, балапандарын жетилдөө үчүн Богария көлүндө байырлашат. Богария корогунун маалыматы боюнча, акыркы 10 жылда фламинго популяциясы 1,5 миллиондон 300 миңге чейин кыскарган. Бул аймактагы туризмге өз таасирин тийгизди. if we take action. Эгер биз тезинен чараларды көрүп, климаттын өзгөрүшүнө каршы чечим тапсак, рифт өрөөнүндөгү көлдөрүбүздү сактап кала алабыз. Фламинголор үчүн ылайыктуу жерлер өтө аз болгондуктан, Кимели бул көлдөрдү коргоо боюнча иш-аракеттерди күчөтүү зарыл экенин айтат. Болбосо фламинголор азыксыз калып, алардын саны жылдан жылга азая бермекчи.